биринчи ошол башкы катчы мырза Бириккен Улуттар Уюму абдан жылуу кабыл алып бизди куттуктады. Андан сырткары бүт өлкөлөр келип ошол күндөрү баардыгы келип, элчилер айрыкча бизден кызыгышып, сурашып, себеби дегенде Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан, Кыргызстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын жетекчилигинин эрктүүлүгүнүн айынан конфликттерди алдын алуу болуп жатат да, превентивдүү дипломатия деп ушуну айтылат. Себеби дегенде ага чоң согуштарга же чырларга жол бербестен алдын ала бүтүрүп сүйлөшүү жолу менен ушул чек ара маселесин чечишти деген Бириккен Улуттар Уюмунда абдан чоң кубаттоого алынды. Андан сырткары мына РЦПДЦ деп бизде Түркмөнстанда жайгашкан борбору, ал барганда дагы мисалы үчүн мисал катары келтирейин, Италиянын элчилери дагы чыгып, биз ошону Генералдык ассамблеяда талкуулабайлыбы, Коопсуздук кеңешинде силер үлгү катары айтып бербейсиңерби, кантип жетиштиңер, себеби дегенде бул чоң жетишкендик деп, анан Борбор Азияны дагы, Кыргызстанды дагы анын ичинде айтып атышат. Кечээ мына жолугушууга келгенде элчилер дагы бүт баары ошого кызыгып атат. Себеби дегенде Африка өлкөлөрүндө конфликттер дагы бир конфликт ырбаса, ал токтотуш оңой эмес да, адам өмүрү болуп жатат. А бирок Борбор Азияда баардык суроолор чечилди, силер ошого кантип жетиштиңер деп абдан кызыгуу, кубаттоо чоң. Анан башка өлкөлөргө дагы үлгү болуп бергиле деп. Себеби дегенде башка чөлкөмдөрдө андай жок азырынчачы. Бул мындай биздин бейнебиз үчүн, имиджибиз үчүн эң негизгиси биздин региондогу, Борбор Азиядагы тынчтык үчүн чоң кадам болду.